Салам мекендештер, арбаңыздар, урматтуу мекендештер, мына Кудай буйруса 2026 жылды да тосуп алдык. Эми 2026 жыл мигранттар үчүн, алардын ичинен Кыргызстан жарандары үчүн Россия Федерациясына кандай өтөт, кандай өзгөрүүлөр бар, кандай толуктоолор бар. Ошол боюнча кыскача силер менен бүгүнкү маекти улантабыз. Сөз баштарынын астында кичинекей жарнама. Кыргызстанда эң алдыңкы банктардын бири Доскеледа банк 2026 жылдын апрель 30 апрелге чейин жүздөгөн техникалары жана 2 автоунааларды утушка коюп атат. Баарыбыз эле тең которобуз, бирок ошону утуш менен которуп, балким ошол жеңүүчүлөрдүн бири сиздер болуп каласыңар. Эң негизги талап бул Кыргызстанда Доскеледа банктан же болбосо Симба мобилдик приложениясынан тыйынды алуу керек. Ошо алуучулардын ичинен ошол оюн зоокту ойнотуп атат. Утуш менен которуңуздар, балким утушка силер ээ болуп каласыздар. Көрүшкөнчө. Урматтуу мекендештер, Россия Федерациясында 2025 жылы мигранттар үчүн абдан оор жылдардын бири болду. Эми ошол боюнча 2026 кандай болот, кандай таасир этет, кандай өзгөрүү болот, ошол боюнча сүйлөшөбүз. Амнистия болобу, болбойбу? Кыскача маек ошол боюнча. Биринчи рет Россия Федерациясына мурда реестрге түшүп кеткен жарандар, чыга албай аткандар, жаңы жылга чейин чыгып кетиңиздер деп биз айткан элек. Ошо жаңы жылга чейин чыгып кетип туруп, анан кийин кайра Россия Федерациясына ошол жылы кайрадан кире берсеңиздер болот. Киргенден кийин толук кандуу нолдон баштап тез ичинен документтерин баарын бүтүрүп алыңыздар. 2025 жылы Россия Федерациясынын президенти буйрукка коюп койгон. Ал буйрук болсо миграциялык стратегиянын 2030 жылга чейин түзүштү. Бул жакта токеттер жерин айтканда Россия Федерациясында мигранттардын жалпы санын азайтыш керек деген тапшырма, буйрук бар. Ошол себептен 2026 жылдагы миграциялык политика Россия Федерациясына бир аз орчундуу болот. Биринчиден, Амина приложениясы азырынча эксперименттик түрдө Москва жана Московская областьта иштесе, азыр башка аймактарга да жайылтуу болот. Биринчи рет бул Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Самара, чоң шаарларга, Новосибирск ошолорго көчүрөт. Ошондон кийин анан кийин бүткүл Россия боюнча 2026-27 жылдын ичинде толук Аминага көчөбүз. Кайрадан мурдагыдай кагаз регистрацияга келбейбиз. Ошону бир сыйра эске алып коюңуздар. Ошон үчүн Амина приложениясы дайыма күйүк болуп туруш керек. Эгерде кээ бир жарандардыкы Амина приложениясы өчүп, кызыл жанып кала турган болсо, 3 күн күтө туруп, 3 күн улам кирип турсаңыздар, кайрадан обновление болот. Ошону дагы эске алыңыздар. Азырынча дагы эксперимент катарында өтүп атат. Бирок бул федералдык мыйзам, бул Амина приложениясы өмүр бою эмгек мигранттары менен бирге болот. Экинчи өзгөрүү бул Россия Федерациясына кирип атканда көбүнчө Москва аймагында самолет менен келип атканда биометриканы алыш керек болчу. 2025 жылдын аягында Россия боюнча 11 пунктка дагы ошондой толуктоо киргизди. Эми жылдын аягына чейин Россия Федерациясы мурдагы президенти Дмитрий Медведевдин айтуусу боюнча бүткүл Россия боюнча ошо биометрика данныйды киргизебиз атат. Андан тышкары ошол Россия Федерациясынын чегарачылардан тышкары дагы миграция өкүлдөрүн киргизип туруп, алар дагы ошо нелегал жүргөн мигранттарды чыгып атканда да текшерүү, кирип атканда да текшерип ошентебиз деп азыр сөздөрүн айтып атат. Ага дагы моралдык түрдө даяр бололу. Кийинки өзгөрүш бул мед освидетельствование. Баарыбыз билебиз, Россия Федерациясына келгенден кийин 3 айдын ичинде Москва жергесинде жүргөндөр многофункциональный миграционный центр Сахарова барып туруп, мед освидетельствование 90 күндүн ичинде өтүш керек эле. Эми Мамлекеттик думанын депутаттары, анын төрагасы Вячеслав Володин мигранттарды 30 күндүн ичинде мед освидетельствование өтүүсүн сунуш киргизип атат. Бул толугу менен өтүшү мүмкүн 2026 баштап, балким чет элдик жаран, алардын ичинде кыргызстандыктар дагы Россияга кирип атканда 30 күндүн ичинде мед освидетельствование өтүүгө мажбур болуп калышы мүмкүн. Ошону дагы эске алыш керек. Кыргыздарда улуу сөз бар, жаман айтпай жакшы сөз жок деп коет. Ошон үчүн ар бир миграциялык өзгөрүшкө даяр болуп туралы моралдык түрдө. Анан 4-пункт, эң негизги пункттардын бири
Кыргызстан үчүн, Кыргызстан жарандары үчүн амнистия суранабы, суранбайбы деген маселе. Жакында эле биз Кыргызстанга барып, курултайга барып келдик. Курултайдан президент менен жолуктук. Андан президенттен тышкары тышкы иштер министри менен, миграция министрлиги менен жана башка министрликтер менен, депутаттар менен бир сыйра жолугуп, аларга ар кандай сөздөрдү, суроолорду бердик. Ачык сөз айткан сөздөрдү болду жана жабык камерага көрсөтпөй айтылган сөздөр болду. Негизи эле мигранттардын көйгөйүн баарын жеткиздик. Ток этер жери мамлекеттин, биздин Кыргызстандын жетекчилеринин позициясы. Силер үчүн амнистия суранбайбыз, силер үчүн сурабайбыз. Кыргызстан өнүгүп атат, Кыргызстанда жумуш орундары бар, келгиле деп эле ошол кескин эле ошол сөздү айтып атат. Силер үчүн суранып аракет кылбайбыз. Мекендештердин саны и так эле кыскарды Россия Федерациясында. Ошон үчүн биз үчүн суранбайбыз. Единственный бир жакшы жаңылыктардын бири бул мамлекеттик ипотекалык компаниянын негизинде ошо мигранттарга өзгөчө бир статус берүүнү, өзгөчө очередке туруп, өзгөчө жеңилдиктер менен батирди ГИКтен, мамлекеттик ипотекалык компанияны алуу боюнча биз абдан чоң сурандык. Ал боюнча президент өзү да курултайдан жооп берди. Андан тышкары ГИКтин өкүлдөрү дагы байланышып, ошол боюнча азыр мигранттарга жакшы учур түзүп беребиз, жакшы шарт түзүп беребиз деп айтып атат. Эми ошол жерден кичинекей дагы жарнама. Жакында Россия Федерациясы Кыргызстандын алдыңкы курулуш компанияларын бири келтирип, биринчи төлөмү жок 5 жылга чейин батирлерди тартуу кылып атат. Ал батирлер болсо Москва жергесинен сатылат, Марсистская метросунда. Телефон номерлер болсо айына биринчи төлөмү болгондо айына ашып кетсе 39.800 сом чыгып калып аткан. Эгерде кимге кызыктар болсо, Бишкектен квартира батир алам дейт турган болсоңуздар, жазып алыңыздар. +7 905 565 90 50, экинчи номери +7 905 565 90 05 номери. Балким силер дагы батирдин ээси болуп, ошол компания менен келишим түзүп алсаңыздар болот. Урматтуу мекендештер, негизи эле жаңылыктар ошондой. Эгерде дагы кандай бир жаңылыктар, толуктуулар болсо айтып турабыз. Азыр силерге дагы айтчу бир нече сөзүбүз бар. Аларды болсо кийинки выпусктарда шашпай, төкпөй чачпай айтып беребиз. Анан кийин көп мекендештер азыр бир нерсени тактап атабыз. Жаңы жылга чейин чыгып кеткиле, жаңы жылдан кийин киргиле дегенбиз. Эми азыр бияктан чыга албай калган мекендештер жакынкы арада чыгып кирсе, очередки реестрден чыгабы деген маалыматты жакынкы арада тактап туруп силерге айтабыз. Эгерде ошондой болуп калса, анда чыкты кирди кылган мекендештердин номерин жазып алыңыздар. +7 900 155 55 58, экинчи номери +7 900 144 44 45 номери. Абубакыр жана Замир мырзалар, Волгоградский проспектте. Силер муктаж болсоңуздар, акчаңыздар жок болсо, көп балалуу болсоңуздар, кайрылы бериңиздер. Диаспора атынан чек-арага чыгарып, кайра алып келип ошол кызматын силерге тартуулайт. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар. Кудай буйрса эми тез баарлаштырабыз. Көрүшкөнчө.